sizlerge salam aytıp turabız бүгүн ийине. Кадырлуу конокторум кош келипсиz. Улуулуктун таазим аттуу кечебизге. Кутмандуу күнүбүздүн эң урматтуу бүгүнкү конокторубуз. Улуттук таазим аттуу адабий музыкалык кечебизге кош келипсиздер. Ар бир күнүбүз жакшылыкты коштоп турса, жан дүйнөбүз жакшы сөзгө бактылуу турса, албетте жылмаябыз. 12 декабрь Кыргыз улуттук жазуучулары союз күнү. 12 декабрь залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жана эскерүү менен бирге Кыргызстан акын жазуучуларынын адабият күнү деп тосушат. Урматтуу жазуучулар, акындар, сиздерди улуу байрамыңыздар менен куттуктайм. Улуулукка таазим аттуу адабий музыкалык кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер жана келген коноктор. Эртең 12 декабрь Кыргыз адабиятынын эмес, бүткүл адамзаттын адабият албы болгон улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Мына ошол Айтматов атабыздын туулган күнү утурлай биздин мектептин номер 64 Исраил Сулайман атындагы орто мектебинин окуучуларынын, ошондой эле Кара Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун рух бейне ийилиминин окуучулары тарабынан Айтматовдун мааракесине карата концерттик иш-чараны баштоонун алдында турабыз. Чыңгыз Айтматов бүткүл дүйнө жүзүнө таанылган улуу жазуучу катары адамзаттын тарыхында өзүнүн чоң изин калтырып кетти. Анын жазган чыгармалары дүйнөнүн 176 тилине которулуп, дүйнөнүн 128 өлкөсүндө китептери жарык көргөн улуу жазуучуларыбыздын бири. Улуу жазуучу жазган чыгармаларындагы каармандардын образдары аркылуу элди, жалпы эле адамзатты гумандуулукка, адамгерчиликке, улуу ойчулдукка чакырып, адамзатты туура багытка үнлөгөн көптөгөн чыгармаларды жаратты. Мына ошол чыгармаларды биз мектеп окуучулары Кыргыз адабиятында Кыргыз адабиятында өзүнүн чоң изин калтырган улуу инсан катары биздин тарыхыбызда калды. Анда эмесе ушул биздин окуучулардын алгачкы иш-чарасы өтүп атат. Рух бейне ийилиминин окуучуларыбызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы алардын чыгармачылыгы өркүндөп, ар дайым окууларында, иштеринде ийгиликтер коштоп жүрө беришине тилектешпиз. Ошондой эле бул ийилимде жетектеп аткан быйыл окуучунан баштап Нуржан Айтбаев эжекелерибизге дагы чоң чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз.
кепкире ушул күнү ырдашат, окушат, айтышат. Негизинде бардык ырлар ушул акындардын жазган чыгармаларынан ыр жаралат эмеспи? Бардыгына жагымдуу маанай тартылган. Өзүбүз менен адабий чыгармачылык илими окуучулар менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана ал блогунун ушул күнү өткөн жалпы жазуучулар союзунун байрамына карата бир аз концерттик программа даярдаганбыз. Ошого кош келипсиздер. Мен жалпы окуучуларыма ийгилик каалайм, себеби биз таланттуулар каттап чыгаруу үчүн аракет кылып келебиз. Балдар чыгармачылык борборунун атынан ар бир бала таланттуу, биздин алам айында башталат дегендей, биздин мектепте таланттуулар аябай көп экен. Ушул таланттууларды колдоп жүргөн ата-энелер силерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ар дайым жөнөтүп ушул балдарга стимул болуп берип жатасыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик, бар болуңуздар, бүгүнкү байрамыңыздар. Yektin altından düşün, canım için çok.
Mahabatim sizge arnağım. Mahabatim sizge arnağım. Başkadan başla. Ömür boyu kulağımız karmak. Toy topurda ırdap türdüm. Anda da eşlerse demedi. Emir bul ne kılanım? Ağa, sizi bu yerге çağırganımыздın sebebi tuğan uruktan beri çoğulup sizi adam sıfatından çağırgan turabız. Bolboy, men Mahabat üçün kurashamın. Anday ballar. Men ayıbım emnede, bulgulanlar turamez. Ayıbım emne dep turasın. Ayıbım emne dep turasın. Evi yurt top, tu kotorur desek, bulgulanın emne. Dilege, evi ağamdın cazasın, özün bil. Ağa, kiyinki jaman kede, janıldım жаздым der, özüңüzdün suyuңuzdan keçip, kiyinki жолу эч качан ырдабаганга ант бересиз. Андай кылбай, мен Махабатым үчүн күрөшөмүн. Кийинки жарман кеде мен Бегимай менен Махабат тастан ырдаймын. Андай эч качан болбойт, келе колуңузду. Антбек, Жигиттер кармагыла, бул адамды байлагыла, эч кимге эч кандай нан, жада калса суу дагы бербесин. Sevşirmende Tötürünün başını biriktirgen кезде bir alcıga çalga aşık buldum dep bizi yüzümüzü жерге karattık. Namısımızı tepsedin. Emi sağa ölümden başka çara yok. Жигиттер кармап, бул шермендени Кыргыздын биyi Тилеке Батырга алып барып берели. Айланайындар, раймалаганды коюңдар, мен Махабатыман кайттым, айткан сөздөрүмдөн кайттым. Бегимай, кантпен суранам, булардын астында, арзуман кайсаң дагы булардын астында сизе бүткөн суранам, турагы. Анда ушунча элдин алдында Махабаттыңардын кайтканын жана эч качан алып бергиле. Ант бербейсиңерби, анда силердин жазаңар өлүм, өрттөгүлөр. Жашоодо кетбирде болот караңгы, улуу баса дишке ашпай үзүлдү, жашоо үчтү, бул мезгилдин талабы. Азыр кыздарыбыз Алыкул Осмоновдун ырына жана Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган чыгармасын окуп беришет. Алуу
bulduk akılları yurttan. Irlar yazdı buyruğunu kızıtkan. Irları var taşka damla basmalay. Okulundan da yürekleri yurttan. Eskidi koyduğu kayıttay. Doğrup çürdü canan darttan ayıptay. Irlar öldürün özü çürdü darlar. Irkesinde kalçı ekin. Dağı, ak bozatın kamçılar, oğlanda can kınayıp cançılar. Kör ceginde kus kus edip götürür, tepe çökünce sacanlı kamçılar. Kör bacaklar, koskoca şayandadır, ırları kaldı bir o tezek kardadır. Ölüm oku tak tak kırsaktayına, o alıkım yıldızındır canlar. O alıkım yıldızındır canlar. Keçebizden elge canı suçu, körücünün konunun tabu suçu, İspanlıyın tosuğanımızda. özgöçü. Kuşlar bolup sululuğun kordondu. Kol çabalı kubanıp tosu balalı. Canlısın dayın kızların ölkondu. Andan ese kızgaldakтай burulgan kızlarımızdır. Hor ürün tos apaketті, hor ürün tos olaydı.
класстын аткаруусын көрөлү.
Eneğin durayın. Ne deysin? Bu sana öğretmeli. Ezi gidin. Basınız hem uygu var, çay içeyle. Bostonlukuna varmaydı mı? Bostan evde bostan yok. Üyesi çok olsa ne? Bala çakısı vardır. Boston'un eşliğini attağın adam barcalı güne babakla verebilir. Emi bilbeyin, anda vardır öyle. Basın. Bas. Çarşıya doğru baktı. Peki oğlum böyle. Bu Boston'un önünde şırıldatıyla çay içeriz. Özü payın ana. Sözü üzülüp düşüp, kol içmegenliğe giyip, yürgöde colup bet kocuğun anda inemin. Konuklar kesen ne kılası var? Anda olduydan aldı batta. Özüm geçki geldi kelesinde payı yok deyip, doğmat kıllarını bilgenliğe giyip, kurcununa doldurup sala gelmeysin mi? Bazarken, andan doğru kaçkınlar önünde aytmayız mı? Böldürüklerdi kanıtı onu, şurada otura ayıp etmeyiz mi kızı kolu? Kamçı menen men anın kamçı menen döverdin, ülkürden tuğum çıktım. Ondan keyin жылғаға çıkıp, iki жағын karasam, iki yür artman, ora puğ geldi. Puğ geldi. Mıltık bolsa gana, körör suum içer suum var eken. Atımdı kamçılap bastım dağı. Canavarım hamırdan kıl surağınday surup çıktık. Bazarken emi içine ırdak dert koymayız mı? Komuz menen çektik. Kedek komuzdu, yurdasa yurdayın. Çirkine koktu dökülmeniyle, onundan karma tümay, ben seni kokonuşum Bolsa evi çıraylı, kekle bata verildi. Bismillah. Kekle evi bata verildi. Yumurta şimdiki alınmatılınca Vakı karşılar gelip dağım azam da olmasın. Koşa ağla tokşam. Haykanlardan beri yürü. Çocuğu paydalı, mültük doğruduna eğilip koy. Postanlığına brava vermek dursun, kirlerini kızgıda karatmayın. Sen gülüm kan, azınca eşekine eğilmezsin. Çağışarsın bazarmayın. Hızmıyımlarla hızmıyla eğilin. Çoğapçı öncesi para kamurturu sırasam alt gidilir demektim. Anlamayayım. Koyun bazarken gittik. Buradan açıp koyarız sizce. Tanrı olaylı.
bize bir cennetin hakkını yaşamın bir birlikten haklarını Yarabbim'le maklarız çıkarma. Asmanda yarıp durunca güzeli büyüdü bir yaradan kırgızeli Allah adam kılından bir olmadan ağladı tek kırgızı çengizeli Adabiyatte dilimenin balıklı Koydum doğum sırar dörtlü tağıtay Cefasında kanca elikti kaldırıp Dört kırgızı gündeli tanıttı Draması hakikatli ceftaran Romancası aksini baştaran Ağ engegi kanca uğrak singerken Ağlar kemikli ter baktaran Ağ engegi kanca uğrak singerken Ağlar kemikli ter baktaran Aytma doktor özel sözü koy Kalırlarına yaşay versin sürdürüyor Автор Виктор Альбинов Сандыбаев Nurjanol Айтбаева Kahramanları Epçigen Çıngızhan Deniz boylu Çırtlanan Ava Dövür Akgemeda Gölceginin Ağırı Sözü Nurbatının Cülürgünün Kulbuğuna Doğu kolunda Düzü sağlık Güllü Erte kelgen turnalar ağırı sıcak Dolmalıyla cerini de birin kubak İlyas kuzu ak suyu damı tatlı Cemilya'nın kusurlucu konul bulan Kızıl olma kanında sonu karasan Düşündü elçik çavuş kız balaca bahçan Deryada arabasının tavada Kaldırakkan eli sikile taratkan Kız salıp kahramanlarga Çıngız ağay Samancanın çoğu minip baratkan köy Ağır bir kahraman ağaydı elçi balı Kızıl çoğu cem bilipti baratkan bay Kan çalagan çıkarmalar cezılday Koşatıştık ağay menin altınday 96 yaşta çıkmak doğumunda Örgüsünde ordu'daki armanay Örgüsünde ordu'du armanay Kartılay Harika. Bulan
atın ulu Çingizim, kökte canlı jarkıragan yıldızın, adabiyat meykinligin bagıntıp, Kırgız üçün bir jaralgan tabılgı, adabiyat dünyasında ulu güç, gerek bolsa karşı süzgön ağımga, çıgarmada katılıp mani tereң, жазганын салат барын ойлокенен, Айтматов адабият падышасы, ааламды багындырган калем менен, кетсең да азыр бизден алсузак, атагын көккө карай дале сызат. Жазылып атын алтын тамгалардан, түбөлүк кыргыз үчүн жашайт узак. Эч качан унутпайбыз элесинде, эмгегин кетсек экен биз да улап. O Çingizim, alt жазуучum батырым, Kırgız üçün жаралган bir yıldızım. Eskerүүдөн турам сансыз ой басып, sen жөнүндө не деп ырым жазарым. Саманчылын жоонулап саттарым, Кассандранын тамгасындай жазганын, Бахияна Жамилага бетме-бет агып турат бото көздүү булаңым. Эрте келген турналарын кыйпуулап, Акчаңга калгандай bir кыянат, кылымдарды кагытар bir күнгө окшойт, атадан калган тыяк түнкү сугат. Аскада калган аңчы ыйын коштоп, ак келе, кызыл алма улам көздөп, Кезичик зүйө Гүлсаратын, биринчи мугалим деп турат жок. Дел биримде көзүңдү издеп жүрөт, Denizde boylой жоткон аладыбыз, Күкзиямадагы кадырдын эске түшөп, тоолорун куулаганда ыйлап жүрөт. Сен жараткан чыгармаңдын баарында, каармандар жашап жатат дагы да, ал себеби Айтматов деп аркачан, кылым бою жашаарын чын тарыхта, түбөлүккө өзөс өчпөс из калтырган, bir duyguga Kırgız elin tanıtkан, эмгегинди бүткүл журтун баалап, жаткан жерин жайлык үстүн жараткан. Темасы Айтматовдун аламына кирели. Айтматовдун аламына сүңгүп кирип, адам болуу кыйындыгын күндө сезип, апасын таны бастан атып салган, макбошко айланган bir адамды Туурдун ак сүйүгүн жүрөк сезип, турмуштун катаал жолун басып өттүк. Талыкпай сөзүн өтүп той жеринде, кыял кеч бала болуп үмүттөнбүз. Бетме-бет жалданбастан тике карап, чындыкты жашырбастан алыс чыкты. Какшаткан кандуу согуш жылдарына, кайрат караткан энелерди аанып билдик. Дел бирим деңиз бойлой жоортуп басып, коомдонуп уктап жаткан дөбөт көрдүк. Өткөрү Функцияга да кадыр түндү, долдондон кайрылган bir карап көрдүк. Жара туруш жашоосунда бөлүп салып, өчөчкү адамзатка шындык көрдүк. Туура эмес туңгуюк жарыктарга туйгусу келбеген бала көрдүк. Толпу тип тирөөдүктүн ызалысына, тоолордун кулаганын сезип турдук. Дүйнөнү түңгүрөтүп из калтырган, бөлүп Чыңгыз атам сен жүрөсүң. Турат. Siz elibizge jardam üçün, көрүүчүнүн көңүлүн табуу үчүн Өзбек тилин бийлеп бере талбекебиз маанайларды сиздердин ачуу үчүн. Өзбек
Kızlardan. Aldığınızlarda gördüğünüz gibi Rustam Avaysez. Thank you.
Oturuncu adamsın degende hazır sizlerge Fransız dilinde Asanovay Çoban ırdat. Doce, se decía, por favor,
Бейне көргөн окуу менен сиздерге койгон концерттик программасы ушу менен соңуна чыкты. Бизге атайын конок болуп келген Кара Суу райондук балдар чыгармачылык бирикмесинин директору Бактыгүл Туратова эже жана биздин эң сүйүктүү жазуучу акын эжекебиз Манара эжекебиз сөзгө чакырабыз. Саламатсыздарбы, окуучулар, урматтуу ата-энелер, урматтуу эмгек жамааты. Бүгүн өзүңөр күбө болгондой мамлекетибизде антиндүү өнүгүүлөр болуп атат. Мына Кара Кыргыз автономиялык округунун 100 жылдыгына карата канчалаган иш-чаралар өткөрүлүп атат. Улуу инсандарыбыз эскерилип атат. Ошолордун бири Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата бүгүн Исраил Сулайманов атындагы орто мектебинин базасында ачылган балдар чыгармачылык борборунун рух бейне ийгиминин окуучулардын катышуусунда жакшынакай иш-чарага күбө болгон. Бул ийгим көп убакыт болгон жок. Мына быйылкы 2024-2025 окуу жылынын башында ачылып, биз ушул ийгимди ачып бергенбиз. Мына 4 айдын ичинде, 4 айга толо элек, 3 айдан ашты. Ушул убакыттын ичинде жетекчиси ушул Нуржамал Айтбаева, чыгармачыл, таланттуу педагог, чыгармачыл адам катары биз ушул ийгимди ачып бергенбиз. Ушул тоолуу аймактардагы мектептерде дагы таланттуу балдарыбыз бар. Аларды да колдоп, өмүргө берип, аларды дагы тартып алып чыгышыбыз керек деп. Мынакей биздин ишеничибиз текке кеткен жок. Нуржамал өзүнүн чыгармачылык изденүүсү менен, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү бүтүндөй таланты менен, аракеттери менен сиздер менен мамиле түзүп, ата-энелер, окуучулар, жамаат менен бир тез табышып дегендей ишти мындай айтканда иштин жыйынтыгын чыгарып берди деп айтсак туура болуп турат да. Мына фактически көрсөтүп атат, өзү далилдеп берип атат. Анда бүгүн мына 3 айдын жыйынтыгы анча-мынча айрым бир кемчиликтерди дагы жоюп, дагы аракеттерди жасасак, мындан дагы жакшы ийгиликтер болот деген ишеничтебиз. Биз балдар чыгармачылык борбору райондо, ар бир райондо бирден борбор бар. Кээ бир ата-энелер, кээ бир мугалимдер аны менен билбей мындай тааныштыгы жок болсо керек. Бизде ошондой борбор бар. Анда жалаң таланттуу балдарды алып чыгабыз. Ал жерине, шаарбы, айылбы айырмаланбай, кайсыл жерде таланттуу чыгармачыл мугалим болсо, биз ошолорго ийгимдерди ачып, бүгүнкү күндө 30дан ашык мектепте балдар чыгармачылык борборунун ушундай түрдүү ийгимдери тартылып кетет. Бул жерде Гүлзар деген дагы эжеке иштейт эле. Гүлзар деген эжеке дагы аябай чыгармачыл таланттуу эжеке. Ал эжеке дагы мына ийгимдерге тартып, жаш жаратмандар сынактарына, 25 жылдын интеллектуалдарына балдарды алып чыгып жүрөт да. Биз ойлойбуз, бул мектепте жалпы мугалимдердин бардыгы эле ушундай чыгармачыл, өзүнүн билимине жооп берген мугалимдер иштейт депчи. Анан балдар силерге ийгимге катышкан жактыбы? Ооба. Азаматсыңар, мындай формаларды тиктирип, ата-энелер демөөрчү болгон, бул жерде рахмат десе болот. Мына ата-эне, мектеп, коомчулук биргеликте иш алып барганда, мына ушундай иштин жыйынтыгы болот да. Мен ойлойм, бул балдар бүгүн мектепте, эртең райондо, анан област, анан республика, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга жеңүүчү болуп катышып берет. Аны үчүн чоң аракеттерди жасаш керек, көп тарбияланыш керек, сахнага чыгуунун жолдорун билиш керек, сахнада сүйлөөнүн жолдорун билиш керек, ырдоонун жолдору, алып баруучулук жөндөмдүүлүктөрдү арттырыш керек. Мына ошондо силер аябай мыктылардын мыктысы болуп, биздин районубуздун жүзү болуп бересиңер деген ишеничибиз чоң да. Мына аз күн болсо дагы Нуржамал изденип иштеп, республикага чейин барып, өзүнүн жөндөм мынакей бүгүнкү күндө мына могу жерде бир топ ардак грамоталарды алып келди. Бул Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин ардак баракчасы. Бул жөнөкөй баракча эмес, бул эң жогорку сыйлык деп сыйлыктардын катарына кошулат да. Бул
Республикалык Аксакалдар кеңешинин ардак грамоталарын берип атат. Бул дагы бул эжекенин чоң аракети, анын билимдүүлүгү, артыкчылыгы деп айтсак, баса белгилесек болот эле. Бүгүн ушул мектепте, ушул айылда, ушул зал толтура отурганда дагы жакшы болот эле. Мен ойлойм да, Нуржамал кийинки жылдардан буюрса, мындан да мыкты иштер, иш-чаралар, жетишкендиктер болот депчи. Мына биз менен келип отурган эжекебиз азыр тааныштырып өттү. Орозбаева Анаркан эжекебиз бул бир топ жылдан бери, мына 40 жылдан ашык өмүрүн ушу билим берүүгө арнап, райондогу мугалимдердин Билим нуру газетасынын редактору болуп эмгектенип келет. Бүтүндөй чыгармачыл мугалимдердин эмгектерин ушул өзүнүн газетасы аркылуу жайылтып келет. Мына бүгүн тартып атат. Буюрса жакында силер дагы ошол газетадан орун аласыңар. ЛТРден келип тартып атат. Бул бүтүндөй коомчулукка жайылат. Мектептин директору дагы мына жаңы шайланды. Биз бул мектептин директорунан дагы көп үмүттөрдү күтөбүз. Мектепти ар тараптан өнүктүрүп, алдыга алып чыгат, билим сапатынан, өнөрүнөн, балдарга өнөр билим берүүдө талыкпай эмгектенсе, ата-энелер кошо өнөктөшүп иштенсе, сөзсүз ошол жерде ийгилик болот да, балдар. Жана ата-энелер, мугалимдер, биз ишенебиз. Ишиңе ийгилик, жолдош директор. Нуржамалды тандаганыбызга өкүнбөйбүзбү? Жок, мынакей карагылачы, балдарды ушунчалык ар бир мектепте бар мынакей балдар, таланттуу балдар. Бирок биз жетиштире албайбыз. Ошо болгону ошол 30 мектептин базасында ачылды. Анда эмне кылабыз? Жамаатка ийгилик каалайбыз, окуучуларга ийгилик каалайбыз. Ата-энелерге рахмат билдиребиз, ыраазычылык. Анан баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун. Мына өтүп кетип аткан жылыбыз жаман жыл болгон жок. Эң сонуна ийгиликтер болуп атат, ишмердүүлүктөр жүргүзүлүп атат. Кара Кыргыз автономиялык облусубуздун 100 жылдыгын белгилөө менен бирге бүтүндөй жанагы кыргыз милициясынын, кыргыз прокуратурасынын, билим берүүнүн бардык тармактар боюнча 100 жылдыктар белгиленип, ушул Исраил Сулаймановдон дагы таланттуу окуучуларыбыз бар, райондо өз өнөрүн көрсөтүп, чыгармачылык менен катышып келишти. Ага биз сыймыктанабыз. Анда биз ушул Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин ардак баракчасын тапшырып коелу, уруксат берсеңер. Биринчи ошол бул ардак баракча Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин төрагасы, апрель элдик революциясынын баатыры академик Шадыбековдун колу менен келип отурат. Анда ушул 100 жылдыкка карата экен бүтүндөй кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн биздин белгилүү, атактуу, чыныгы жүрөгүн, өмүрүн кыргыз элине жерин арнаган инсандардын сүрөттөрү түшүрүлүп, анан ошолордун арасында биздин окуучуларыбыз жана биздин жетекчилерибиздин дагы сүрөттөрү бар экен. Ушул баракчаны тапшырып коелу. Биринчи ушул биз эжекебизге тапшырып коелу. Анан келип окуттарын беребиз. Баарыбыз кол чаап, сүйүнүп, колдоп туралы. Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин ардак баракчасы менен Рустамова Айсин деген мындайларда Нурматбетов Беков Толгонай, Бекова Толгонай. Шундайларда грамота менен Белекова Айбике. Исакбаева Ужанай деген. Туртубекова Аружан. Директорда тапшырып койсун. Келсин, директорда тапшырсын. Ана режида тапшырсын. Ана Фарман
Tüyşö deydi. Geldi. Ayseziye Mırzabekova. Adam. Абаралиев Альбина. Анарада сізді айқон өрес болсы. Аябай талантты бұл екен. Келін, анарада сізді тапсырып қойыңыз. Эрбаева Уылқызы. Birinci, yenge kaçkan okşan şeyden, birinci kaçkanlar eкен. Бұл қыз жоқ бе? Анан Ардақ Барақша менен номер 64-ші Исраил Сулайманов атындағы орта мектебінің жамааты сыйланады. Мына не деп қойды? Жақшының шарапаты деп қойды. Мұныншы, мына ушундай жақшылықты ыролоткон, ийгиликтерди арттырған мыкты кадрлар өсө берсин, мектеп алдыга өнүгө берсин. Бардыңарды сыйлығыңар менен құттықтайбыз. Анан бар болуңуздар. Анан сүйлөйм деген ата-энелер болсо, сүйлөп койсоңор болот. Ата-энеден жамааттар, директор сүйлөсүн. Катышчылары кандай жакшынакай иштер болду, бир эле эчекебиздин эмгеги да, мына айтпай эчекенин келип калышы ушул айылдын бактысы болот да. Мына жазган окуучулар аккана арттан субагат дейт го. Мурда ата-энелер менен ушу 30 жыл иштесем, ушул айылдан жазган балдар, жазган эчекелер мындай төгөнбөдү да, дайыма биздин артынан бири атат. Бири кеткен болсо экинчиси болуп калбайт да. Бул менимче жаратылыштын шарапаты болсо керек, же болбосо ушул жерде жашаган улуулардын эмгеги болсо керек. Мына мөнөктөр аябай кыйынсырап го, келкен романында бекерге негизи каарман болгон да буларчы. Ошонун шарапаты болсо керек. Дайым менде ушул ыз жазган окуучу дайыма жыл сайын пайда болот да. Ошолордун бири азыр кыз жок болуп калыптыр. Мындан кийин дагы ата-энелер көңүл бургула. Сөзсүз таланттуу окуучу ал. Же ыз жазат, же сүрөт тартат да. Ушуга көңүл буруп койгула. Сүрөт тарткан болсо да, ыз жазган болсо да сөзсүз район менен байланышып, мына эчекебиз балдар чарбачылык борборунун директору өзү да таланттуу кыз аябай ыз жазат, уун чыгарат. Мындай бүгүн таланттуулардан кул эмессиңер. Кайсы бир жылдары мына мисалы үчүн кайсы бир мезгилде ыз жазганга көңүл бурбай калды эле. Азыр көңүл борборунда болуп калды. Себеби таланттуу жетекчибиз бар, таланттуу немелерибиз болуп атат азыр. Мугалимдерибиз бар, жаны силерге келип атат, Нуржамал эжеке. Ушул эжекенин бүгүн эмгегин колдоп келгендерге силерге ата-энелер аябай ыраазыбыз, ушунчалык неме болот экен деп ойлойм. Калган жерлерде көңүл бурулбайган үчүн ушундай иш-чаралар болбой калат. Бир гана кемчилигиңер ушул залыңа толуу болбой калат, ата-энелер, окуучулар баарыңар отуруп ушундай иш-чараны көрүп тез-тез уюштурса, ушул адатка айланып калат дагы. Мына окуучуларыбыз жарк этип алдыга бир орунга чыгып кетишет. Олимпиаданын жеңүүчүсү дегендей эле бул ыз жазган окуучунун биринчи оруну бар. Республикада мына былтыр бир окуучунун чыгармасы чыкты. Бул Олимпиаданын жеңүүчүсү деген менен барабар да. Ушундай окуучулар чыксын, көңүл буруп тургула ата-энелер, эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Биздин бактыбыз бар райондо ушу Машрапова эжекебиз газета ачып берген. Газетага ошо ыз жазган окуучулардын, ыз жазган мугалимдердин чыгармалары чыгып, ошон үчүн талантыбыз өркүндөп атат да. Ушул баары биздин жетишкендиктерибиз, ата-энелер урматтуу көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Колдоп койгонуңар үчүн да чоң рахмат, биздин таланттуулар. Нашы болгон нерсеге кыздар келип мына көрүп атабыз. Бүттө ыраазы болдум. Рахмат ушу мектеп мугалимдери, эжекелер, директорлори, рахмат ушунчалык неме кылып аткандарга. Сен кызмар өтө чоң рахмат ушуларды ушунча даярдап, ушундай немелерди кылып атасың. Рахмат ишиң илгери боло берсин. Окуучуларды көрүп кандай сүйүндүк да биз дагы ушундайлар мектебибизде болуп атса, кандай жакшы. Рахмат.
çıbatlarına rahmat, bundaylarda kılıç, okular geç olsun. Rahmat isterim. Sana da çok rahmat. Çünkü Hurmatlı ata-eneler, kelgen konoktor, hurmatlı okuwçularına bugün bizde Çırgız Aytmaz ayımыздын туылған күнүнө карата ушул Карасы райондук балдар чыгармачылык борборунун бизде уюштурган рух бейне чыгармачылык адабий бийлигинин алгачкы десек болот шоу кесип иш-чарасы өтүп атат. Биздин окуучуларыбыз аябай талантсыз экендигин көрсөтүштү. Аны жетектеп аткан ушул Айтбай Жомарбековге ал ошондой эле окуучулардын ата-энелерине колдоп материалдык жактан жардамдарды көрсөтүп колдоп турган ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин балдарыбыздын таланты дайыма өркүндөй берсин, өсө берсин. Дагы чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Биримдин иши мындан дагы ийгиликтүү болуп, мектепте эмес, райондо, областта өзүбүздүн иш-чараларды көрсөткөн деңгээлге жете берет. Ата-энелер сиздерге дагы рахмат. Чоң ийгиликтер баштап ата-энелер, мугалимдер, окуучулар, ошондой эле райондон келген биздин коноктор баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мен айрыкча ыраазычылыкты ата-энелерге айтам. Себеби ушул балдарды эмне десем баардыгына шарт түзүп, эмне кылайлы дешип, тынбай сурашып, эмне колдоо керек, эмне жардам керек деп турушат. Ушунчалык силерге биринчиден таазим рахматымды айтам. Ошондой эле эжеке сиздин дагы бүгүнкү Анар эжеке майрамыңыздар менен чогуу баардыгыбыз ушул кыргыз элинин жазуучулар союзунун бүгүнкү майрамын жалпы белгилеп турабыз. Бул да болсо биз үчүн чоң бакыт. Ошондой эле мектеп директору Искендер агайга дагы чоң рахмат, организатор эжекеге да рахмат, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Дайыма колдоп коштоп ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп баардыгыңыздарга терең ыраазычылык.